Бардык эле нерсени кылганда дагы адам чарчайт. Эң негизгиси ушундай стресс учурда биз чарчоого мындай убат эле жетет экенбиз. Ошол кезде өзүбүз дагы эс алганды билиш керек. Эс алуу бул жөн гана уктаган эмес. Эс алган нерсе бул менин жашоомо, менин көңүлүмө эмне жакшы нерселерди алып келет. Тынчтык алып келет көңүлүмө, же сезимдеримди бир аз төмөндөтөт. Ошол нерселерди кылыш керек. Балким сиз сүрөт тартканда эс аласыз, балким жөн эле отурганда эс аласыз, балким үрө менен сүйлөшкөндө эс аласыз. Ошол эс алууну дагы өзүбүздүн күн тартипке киргизүү зарыл. Андыктан кийин үй бүлөдө турганда баардыгыбыз бири-бирибиз менен байланышты үзбөшүбүз керек. Ал кезде, ошол эле кезде үй бүлөнү дагы бекемдөөгө ар кандай бир техникалар, көнүгүүлөр бар. Алардын ичинде бул баардык үй бүлөсү менен чогуу бир кыймыл аракетти кылган. Мүмкүн балдардын кичинекей кезинде сүрөттөрдү көргөн, же ошол эле кыргыздын сонун оюндары бар. Топташ, канталамай, ошолорду кылсак күнүбүз да жакшы өтөт экен. Ошол эле кезде биздин үй бүлөбүздө болгон мамилелер бекемделет экен. Ошол нерселер кийин биздин балдар чоңойгондо же кандайдыр бир стресске кабылганда алардын ички ресурсу болуп чыгат экен. Анын арасында дагы бул чогуу сүрөттү көргөндө бала өзүнүн кичинекей кезинде кандай болгонду укса, бала мен бул үй бүлөдө мени жакшы көрөт экен, мени бартайт экен, менин ушундай тарыхым бар экен. Ошол эле кезде чоң аталар жөнүндө, чоң апалар жөнүндө айтып берсек дагы, биз алардын ата теги жөнүндө айтканда, алар өзүнө кандайдыр бир күч алышат экен. Ошол эле кезде сүрөттөрдүн арасында биздин жаш кезибизде дагы кандайдыр бир моменттер бар, Ошону караганда дагы айтып берсек болот экен да. Атаң экөөбүз мынтип таанышканбыз. Же чоң апаң бул жакта иштеген, тайтаң мындай нерселерди кылган дегенде дагы биз ошол кезге учурга түшүп, кандайдыр бир көбүрөөк энергия, ресурс алат экенбиз.